Бекмырза Рахманұлы, Көгүчкөндөр, окуган жана уюлуштурган Адилет Чубаков. Елеп желептене үйдө ата энесин сагынып келген атайдын кубанычы шамал тийген чырактай жалп этип өчтү. Өчпөй да койчу жорукпу. Ата энеси үйлөндүрмөкчү болуп жатса, үйлөндүрүшмөкчү. Кимге болмок эле. Илгертен бери токойчу болуп иштеген Аматкеримдин кызы Батинага таң калды. Астынан чыга калса иймине жол бошотчу, чачына ак бантикти барпырата тагынган кечегиле кара тору кыз бой жетип калыптыр. Эми кызык болбодубу? Эмне, мен сени ала турган болдум, тиесиңби деп барыш керекпи? Тий деп кордук боло турган болдуго. Азыр ушул ойлордон башы катып, үйдүн үстүндөгү чоң зооканын түбүндө турган кези. Бул зооканы көгүчкөндөр уялайт. Андан сырткары өрүк зарлуу туулган айлы аркы четинен берки четине чейин үстүртөн болсо да толук көрүнүп турат. Бала чагынан бери ушул көгүчкөндөрдү жакшы көрөт. Зооканын жаракаларын, оюктарын жайы кышы мекендешип, балапан басып чыгарышып, түгөй менен ынтымактуу жашашат. Үйдөн 70-80 кез не чыгар, не чыкпаскан аралыкта, жакын. Ошондуктан жапайы момун куштардын ар түрдүү аракеттерине жашоосуна эртелигеч байкоо жүргүзгөндө кичинесинен бери жакшы көрчү. Бети каралжын, күрөң тарткан зоокка чыгыш тараптан орун алгандыктан эртең мененки күндүн нурун заң кайган турпаты менен далдоолоп калат. Ар жеринде ар кандай текчелер, чыгууга оңой, этегирээк жайгашкандарына балдар, кыздар кирип алып, ташкалак кылып ойношчу. Кичине казан алып чыгып, боорсок бышырышчу. Кыскасы, эң сонун күндөрүнүн көбүн ошол үңкүрчөлөрдө өткөрүшчү. Мына эми зоңкоюп алардын бирине да батпай калыптыр. Ал көгүчкөндөрдүн тынымсыз гүүлдөгөн ырларын тыңшап олтурган. Зооканын терең, караңгы жаракасынан кичинесинен бери кулакка тааныш, өздөрүнүн тилиндеги мукам, бирок окулуктуу ырларын кайталап жатышты. Күү деп, моюн жүндөрүн үрпөйтүп, кээде кубалашып, сыртка да чыга калышат. Айрымдары жазгы айдоо аянттарынын ортосунан орун алган мал сарайларды көздөй учуп кетип жатса, жагжагдарын томпойткон айрымдары ал жактан келип жатат. Биринин ырын экинчиси улап, бүтпөгөн кайрыктарын толуктап, кооздоп турушат. Көбүрөт бейпилдиктин куштарынын ушул обондуу турмушун суктана карап турар эле. Азырда ошол бала чагы менен байланышкан тааныш көрүнүш, айыл үстү, көк түтүнгө аралашкан өрүк алма жыттары, анын ары бозомок тарткан мунаракка чулганган, анчалык бийик эмес адырлар, анан ошол кездердеги жүрөккө таасирдүү обондор. Бир гана өзүнүн бой жете түшүп, ата энесинин кыстоосунан жапа чегип, көңүлү чөккөнү болбосо, ооба, бой жетип, атасы ичеримди ичтим, кийеримди кийдим, карылык калтырата ийинен басып баратат. Жалгызыбызсың. Бакпасам да, паанам да, көрбөсөм да көлөкөмдө өстүң эле. Эчкинекиндей жаш калды. Апаң экөөбүз да эл сыңары небере багып, жытын жыттасак дедик эле. Тай, билимдүү болдуң. Бой жеттиң дегендей, эми үйлөн. Бир кызды тандадык, дешти. Сылык сыпаа кыз дешет. Кана, эмне дейсиң? Деди бир топ өзү теңдүү карылардын ага туугандарынын ортосунда маселесин кабыргасынан коюп, арык тарамышты колдору менен буурул сакалын сылап, жооп күтүп отурду. Бир кезде айтылар ушул сөздү күтүп, ичинен даярданып жүрсө да, кечинде ошончо топтолгон ага туугандарынын ичинде өзүн жоготуп койсо болобу? Даярдап жүргөн жообун да таппай, томсоруп туруп калды. Кудай уруп, беттери кызарып, ал олонуп отуруп берди дейсиң. Отуруп бербегенде эмне кылмак? Ошончо кишинин ортосунан тура качыштын оңу жок. Жаш бала болбогондон кийин бой жеткен да жаман тура деген ой келди башына ошондо. Ошону менен катар биринчи жолу өзүнүн чоңоюп калганын толук сезип, эсти баштуу кишилердин катарына кошула баштаганын туйду. Туйбай анан атасы Бусаам аны баласынтпай, орду менен сүйлөп, омоктуу маселени ортого салып отурбайбы? Ага апасы кошулду. Анан ага туугандары бүтүндөй сүрөп жатып калышты. Алыстан үйлөнүп, кемпир чалды кыйнабасын дештиби, же мурдатан эле эскертилип коюлганбы, кыскасы, бардыгы акыл насааттарын жамгырдай жаадырышып, болочок колуктусун жерге сууга тийгизбей мактап салышты. Аматкеримдин үй жайын, мал мүлкүн ал тургай өрүк тамекисинен бери карап тейлештиргени жалгыз Батина эмиш. Сылык десе сылык, сулуу десе сулуу, боорукер жан болуп чоңоюптур.
Экөө бири-бирине жарашып жатып калат экен. Айласы куруп, жолсуз жарга барып такалгандай сезип турду өзүн. Үй чуктаса да түшүнө кирбей турган жорук. Институтту бүтүрүп, бир жерге ишке орношуп, андан кийин анан шашпай, жактырып, сүйлөшүп жүрүп үйлөнмөк. Карабайсыңбы эми? Турмуш болбосоң кое кал. Апасынго көндүрүшү жеңил, ага көз жетет. Атасы өтөгө көрүп алыптыр. Мурун соңку сыйпалатып айтар эле. Бул жолу шагымды сындырбас, макул болор деген ой менен элдин алдында айтып отурбайбы? Тамашаң түшкөрдүн турмушу ушундай беле. Атасынын мурдага караганда начарлай түшкөндөй түрү бар. Арык манжалары акыркы кыймыл аракетин жасап жаткандай көрүнүп кетти. Аяда, мындан мурун мындай өтүнүч эч болгон эмес. Анын үстүнө айыл деген айыл. Этегинен куурай тырс этсе, баш жагынан мылтык тарс этти деп угулат. Ошондон андан сырткары карыган атасынын эл алдында шагын, сазайын сындыруудан чочулап турду. Атанын улуулугу, кыйбастыгы ушундай учурда бөтөнчө билинет тура. Ишеничим, үмүтүм, сөзүмдү досторумдун, туугандарымдын көзүнчө жерге таштабас деп айтып отурду атасы. Жылуу сөзү кары, убай көрөрү жалгыз гана атайы. Тууган урук дегендин ар биринин өз түйшүгү, көр тирлиги ошогу бар. Көпчүлүгүнүн тишинин агын көрсөтүп күлүмүш болуп отурганы менен ойлору, айтары ар бөлөк. Эмне деш керек? Макул дейби? Дебеске айласы, чарасы да жокко чамасы. Чындыгында көңүлү, мамилеси жакын курсташ кыздарын эске албаганда, сүйлөшкөн кызы деле жок болчу. Эмараң 2-нчи курста окуп жатса, шаарды жаңы көрүп, түйшүгүнө зорго көнүп, сабагына эптеп жетишип жүрсө, кайдагы сүйгөн кыз болмок эле. Андан сырткары айылды аралай чабар аңыз сөздөрдөн тартынды. Шалдайып отурган кары атасы көз алдына тартылып туруп алды. Атай каралдысы сөзүн какымчалыкта көргөн жок. Көкүлүнөн сылап, көчүгүнөн өп баккан балаң ушул болсо деп сөз кылышат. Борооруду. Ооба, үйлөнбөсө болбой калды. Үйлөнүшү керек экен. Атасынын көрү. Курсташ сонун жароокер, сүйкүмдүү кыздары кала турган болду ушинтип. Ичи тыз ачыша түштү. Калды баары. Кинодогудай жолугушууну ойлоп жүргөн эле. Андай сүйүү эми болбой калды. Бүттү. Ал эмине чыдабай ордунан шарт тура калып, чаң болгон этекчеңин кагынып жиберди. Пыр-пыр этип уча качты көгүчкөндөр. Жакшылыктын, сулуулуктун куштары. Булардан кайсы жардам болмок эле? Бейпилдиктин перенделери. Кана бейпил турмушуңар. Ойдо сана, жүрөктө оор өкүнүч. Жардамыңар, кайрымыңар барбы силердин? Өзүңөрдүн зоокка талаа менен байланышкан тынч, бакубат турмушуңарды бирөө менен тең орток бөлүшүүгө чактыңар жетеби? Жетпейт го чамасы. Канаттарын жеңил шилтеген көк көгүчкөндөр зооканы бир тегеретишти да, бийиктеген бойдон айдоо аянттарын карай кетишти. Айылдын түнкү көчөсү менен илки басып баратты. Көчөдөгү зымкырагайларга шамдар коюлбагандыктан айлана дээрлик караңгы. Үйлөрдүн баш айвандарынан чыккан жарыкты ар түрдүү дарактар, өрүк, шабдооло, жүзүмдөр далдолоп тургандыктан жакын турган көчөгө алардын жарыгы тиер тийбес гана. Көздөгөнү Саадат жеңесинин үйү. Муну да апасы ойлоп тапкан. Жеңеси Батинаны килем сокконго даярдаган жиптерди иреттештирип ырасташып кой деп чакырмак. Ошол учурда капысынан учурашканы алардыкына Атай барып калмак. Кызык. Ооба, кызык боло турган болду. Кепти эмнеден баштоо керек? Ушинтип ата-энебиз тил табышып, экөөбүздү баш коштурганы жатышат. Сен эмне дейсиң десеби? Түһү, акмакчылык болот кокуй. Жөн жай кептерден баштап, ал акыбалын сурап дегендей, студенттердин жашоо турмушунан айтып бербей жаны жокпу? Кыскасы, баш оорутуштун кереги жок. Ушу айылдын карапайым кызына сүйдөй албай өлүптүрбү? Түнкү көчөрү жаңыртат ток эткен анын туфлисинин үнү иттердин итиркейин келтирдиби? Кимсиң? Өт тездешкенсишип, ар коронун түбүнөн үрүп калып жатышты. Сыртка атырылып чыгалышкан жок. Ары бери өткөн бойдон балдар таш менен уруп, жүрөктөрүнүн үшүн алып бүтүшкөн көрүнөт. Быйыл онду бүтүргөн секелек кызды сүрдөтүп койсом керек деген ою ордунан чыкпай калды. Калганда да кандай дейсиң? Батына өзүнчө бой каранып, жетиле түшкөн көбү айтор, сымбаттуу кыз болуп өсүптүр. Өскөндө да кандай дейсиң? Ысык көлдүн кызыл алмасындай өңүнө чыгып, бакырайган кара көздөрүнөн ак көңүлдүктүн, сулуулуктун шапатасы жалт этип төгүлө калат. Ал эч нерседен шек шыба кылбай келген көрүнөт. Үйдөгү күндө кийип жүрчү кийимдер менен келиптир. Кайра ошо чеке чачтарын көрүстө салынган гүлдүү кызыл ак жолугу, атлес көйнөгү, кызгыч жемпири баары ушунчалык келбетине жарашып турат. Эки каштын ортосун бириктире осмо коюп алыптыр. Кээде чоң көздөр менен тигиле
мага эр боло турган болдуңузбу дегенсеп тигиле карап калат. Саадат жеңеси экөө эмиле ишти бүткөрүп жайга отурушкан экен. Уялдыбы, кысындыбы, Айтор 2-3 жолу кетүүгө камынган Батинаны жеңеси зордоп, аш дем жеп калды, ырыскыңды таштап кеткениң болбойт кыз деп, акедей асылып жатып алып калды. Эмнегедир экөөнүн сөздөрү дурус уланбай жатты. Алаксыгындары үй ичиндеги кол иштери болду. Экөө тең аларды кыдырата караган болушат. Кантке менен Уыз жеңеси мейман үйүнө болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган экен. Сокмо, жүн килемдер, жерге салынган аз келгенсеп дубалга да илинип коюлуптур. Кечте менен саймаланган жаздык, чачык деген немелер эсептүү эмес. Айрыкча 2 аккы түшүрүлгөн эшик пардадан көз ала албай калды. Узун моюндарын бири-бирине ыктаткан ыкластуу, ынак куштардын элеси укмуштуудай чеберчилик менен сайылыптыр. Экөө ушундай ысык жашап кетишер бекен. Же бир кезде күн өтө берет экен. Кече эле торпокко жетпей ыйлап жүрчүсүң. Чачтарың саксайып, азыр эми өзгөрүпсүң. Деди чоңоюп калыпсың дегенде так айтылбай, ортолукта мурдун куюлуп деп жибере жаздады балекет басып. Сиз дагы бозала болуп биздин гүлдөбөдө жатчысыздар. Шакмарыңыздар чыгып өлтүрдү. Ичинен ызалана түштү. Алардын үйүнүн алдындагы кыраңчада гүлдөбө боло турган. Бардык таштандын баары ошол жерге ыргытылчу. Темир тезек, жепшу, керектүү оюнчуктардын тетиктерин издеп, кээде жөн эле тентек достору менен тинтип чыгышчу. Бул өнөкөттөрүн Батина сыяктуу секелек кыздар мурундарын шуу тартып коюп карап турушар эле. Кызарды. Гүлүмүш болуп койду. Андан башка айласы да жок болчу. Үй ичинде уурталган чайдын шооратынан башка үн угулбай калды. Ошол учурда ак турбактын жайдары күрүчүнөн сүлкүлдөтө баскан ашын көтөрүп, жеңеси кирип келди. Бишкекте окугандан бери бир ишеги болуп бүтүптүр. Дурустап да аш жей алган жок. Тез эле тоюп калды. Кыйладан кийин кадалы кишише сөз баштап калды. Үйдө эмне иш кылып жатасың? Же ушинтип эле айылчыламайбы? Туура эмес суроо берип алганын сөзүнүн аягында түшүнүп калды. Кап, бирди көргөнү калдыбайм. Кээде ойлонбой сүйлөгөнүнүн азабын тартып калчу. Мейли, өкүнгөндө эмне чыкмак? Айтылдыбы болду. Сыр бербе. Айылчылагыдай деле кол бош эмес. Чакырса келебиз. Чакырбаса сизге окшоп жөөлөп кире бербейбиз. Сыпайы күлүп койду. Сойду. Тамтырагандан көрө дудукка окшоп тымпыйып отурса эмне? Ошондо кадырлуу да, сүрдүү да болмок. Азыркыдай секелек кыздардан тумшукка бирди жеп, бозала болуп отурмак эмес. Чала болду. Ойлонбой сүйлөсөң, онтобой ооруга чалынасың деген ушул. Шылдың болгондой сезип отурду өзүн. Кайсы бир жактарын ушул карапайым жаш кыздан жогору санап келген. Аштысы кетип, өзүн жеңилиштүү сезип калды. Эмнегедир шабайы сууп, түк түйө түштү адатынча. Апасына тарынганда да ушинтип калчу. Карасаң, мындан башка ылайыктуу кыз таппай мөгдүрөп келип отургансып, тегеле дымагынын күчтүүсүн кантесиң. Өз ичинен таарынычтын шыкагы кайнап, шагы сынып, көпкө чейин тултуй отуруп калды. Үндөбөдө көпкө чейин. Бул адаты кичинесинен бери бар. Эрке өскөндүктүн кесепети. Бирок киши жаманы кирип чыкканча билинет деген макалы эсине түшкөндөн кийин өзүн колго алып, кичинеден жибип баштады. Эмнеге таарынат эле? Бардыгына өзү күнөөлүү, өзү гана. Батинага тегилди. Адеп сактап, тыпыйып отурганын көрүп, кайрадан ичи жылый түштү. Жазылбаса болбойт. Баарынан да жеңесинин чыгып кеткени жакшы болгон экен. Туюп калды. Колуктусу туйду. Атайдын моло таштай ката түшүшү, чагылган кабагы ич дүйнөсүн алаканга салгандай чагылдырып бере турган. Тамак ичирип бүттү. Кызды үйүнө чейин жеткирип коюп, кайра тартты. Кыскасы бүгүнкү жолугушуу ал ойлогондой өзүнүн пайдасында эмес. Болочок колуктусунун эсебине салмактанып калды. Көпкө чейин көчөдө басып жүрдү каңгып. Бейпилдик уялаган өрүк зарлуу айыл ичи, тынч асманда жылдыздар жайнайт. Айласыз алардын жарыгы жер бетин күңгүрттөнүп, нуру менен канааттандыра албайт экен. Оюнда азыркы болуп өткөн жолугушуу оңой кыз болбоптур деген тыянакка келди. Үйлөнсө болчудай, эн атасына күйүмдүү болуп, тамак ашына каралашып турса болот да. Ошентип кыялында эңсеп жүргөн инди кинолорундагыдай ысык сүйүү дегенди көрбөй кала турган болду. Кечегидей кыйлага чейин ичи бышып турду. Ачышканда да кандай? Бирөө кесип туруп туз сээп салгандай, бирөө 5 манжасы менен мыкчы кармап тургандай. Ошентип отуруп үйгө да жетип келди. Түнкү зооканы карады. Зыңкыйып, тыптынч сүрдү. Тынч болбой анан. Адамдар сыяктуу сезим деген болбосо, туюм деген болбосо, оор татаал турмуш чордонуна аралашпаса,
турат да мелтиреп. Караңгы түпкүрүндөгү көгүчкөндөр уйкунун кучагындадыр. Арадан көп күн өтпөй калың берилип той башталды. Курсташтарын чакырган жок, намыстанды. Колуктусун аппак кийиндирип, чачтарын майда өрүп коюшуптур. Чачты минтип өнү өссүн, көп бала чакалуу болушсун деген тилек менен өрүшөт. Экөөнү кошоктоп алып, улуу жагылган отту тегерете бастырышты. Оттой ысык болгула деп, улуулар баталарын беришти. Чарбактагы чоң өрүктүн бутагына чоң килем тартышып, бетине Атай плюс Батина деген пахта менен Бадырайта жазып коюшту. Ортолуктагы столдордо дүр-дүйүм тамак аш. Эки орун алгандан кийин Атай менен Батинанын классташ достору оюнду баштап жиберишти. Бардыгы бийлешти, ырдашты, каалоо, куттуктоо сөздөрүн айтышты. Кыскасы, үйлөнүү үлпөтү өтө кызыктуу, шаңдуу болду. Көптөгөн каада салттардан кийин гана колуктусу экөөнү Атайын даярдалган үйгө алып киришти. Кудагый, көшөгө илинбей жатат дешти. Батинанын жеңелери ала кирген көшөгөлөрүн илүүгө даярдап жатышып. Аны илүүгө аракет кылышкан деле жок. Саадат жеңеси шашып кирип, ала кирген эки көйнөктүк материалды тигилердин мүрлөрүнө илди. Ошондон кийин гана көшөгөнү оңой эле коюшту. Экөөнү көшөгөнүн ичине алып киришти. Салттары улана берди. Келин отурбай жатат. Дагы Саадат жеңеси көшөгөгө жүгүрүп кирип, бостектей жумшак, бөрсөйгөн келин бала айланайын деп, келиндин астына бостек салды. Атайдын ата энеси кирип, көшөгө ичиндеги экөөнө бата бергенден кийин молдо нике кыйды. Ошентип, тойдун ташпиши соңуна чыкканы да калды. Таңга жакын гана жеңелери менен калышты. Эндей түшүштү окшойт. Алар Батинанын себине келген жууркан төшөктөрдүн баарын шыпка жете турган кылып жая салышты. Апасы кандай расмилер боло турганын эскертип, ага канчадан бериш керектигин кулагына кумча куюп жатып, чөнтөгүнө акча салып койгон эле. Акыркысын бут кийимин чечкендиги үчүн кыздын жеңеси жаңылга берди. Алар эрди катындын мамилесин үстүртүдөн түшүндүргөн болушту да, жууна турган суу даярдап беришип, чыгып кетишти. Экөө гана калды. Дубалга сүйөнө отурган колуктусу башын ылдый салаңдатып тынч. Бажырайган көздөрү менен бир карап алып, ого өтөр башын ылдый салаңдатты. Сырттан тытырап трактор өтүп кетти. Жер солкулдап, үй анын үнүнөн бир аз титиреп турду. Эртең мененки тирилик ушул гүрүлдөгөн үн менен башталгансыды. Алыстан короз кыйкырды. Бирок сырт али караңгы бойдон. Бүт тагдырын, келечегин ишенип тапшырып, өмүрлүк жар болууга ниеттенип келип отурган жаш кызды ичинен жактырып, ышкысы түшүп турду. Атайды да жактырган, жакшы көрүп жүргөн. Болбосо макулдугун кайдан бермек? Эмгекке туурулган, бирок назик колдорунан алып, өйдө тургузду. Эки далысынан сүйөй кармап, өзүнө жакындата тартты. Тике карай албай жатты кыз. Ошол учурда анын солкулдак, жагымдуу дене түзүлүшү жигиттин делебесин козгоп жиберди. Өзүн өтө ыңгайсыз сезген Батина чыканактап түртүлөп, тартынчыктай берди эле. Ага таңдана карап калды Атай. Ошентсе да, мен сага ыраазымын, деди үнү ичине түшүп. Эмне үчүн? Сени макул болбосо керек, дедим эле. Ыраазы болуп турасызбы? Аябай. Ортого ата энеңизди салып эрдик кылганыңызгабы? Оозунан кеп учту. Өткөндөгүдөн бетер көңүлү бузула түштү. Бузула турган кылып жатса кантпек анан? Жакшылап, сээрлеп, жакшы болбосо анда эмнеге макулдугун берет. Бирөө жалынып жалбарып жатып алып келгенсип. Көктөн түшкөн сүгөнүң кантесиң? Тег эле кызды кучагынан бошотту. Өгүнгүдөй тунчурап отурду кыйлага. Өмүр бою чучугуна жеткире сээрлеп, чучугун сору өтөт окшойт бу кыз. Сээрлебей анан эл катары сыр чечишсе сүйлөшпөсө, шынарлап алып багарлай баспаса, колунан кармап, ысык сүйүүсүн билдирип, бир ар жолу бетинен сүйбөсө, сүйүү, ыкылас болбогондон кийин турмуштары да болбой токшоп калды. Анан ата энесине кыжырланышка өттү. Тууганбыз, бир боорубуз, уулубуз билимдүү, кызыңарды кор кылбай багып алат деп ооз көптүрүшкөн да. Аларга эмне? Тамагын бышырып, төшөгүн салып берип, идиш аягын жууп коюп турса болду. Ал эми кара чечекей жалгыз баласынын уу тилдүү аял менен жашап каларын ойлошту дейсиңби? Кайдан? Аларга жини келип, көгөрүп отурду кыйлага. Колун шилтеп салды. Эмне болсо ошо болсун. Жатып алат азыр. Чечинде. Кабаттап салынган жүктүн үстүнө бир секириш менен чыкты да, үстүндөгү ак шейшептүү жуурканга култ этип кирип кетти. Жумшак, жылуу төшөк чарчаган денеге жага бербей калды. Курсташ кыздарын эстеди. Күкүн, арзыкандар келди көз алдына. Кечинде тамакка чакырып, жанаша отуруп алышып, ийиндерине колдорун артып, чачтарын уйпалап койчу. Кылбаган жоруктарды кылышчу. Өбүшө да кетишчү. Жарокер кыздар эле кыскасы.
Бөтөнчө күкүндү айтпайсыңбы? Сулуу дагы болчу. Заманасы куурулду. Кандай адамдарга ошондой аялдар туш болот десең. Бир топтон кийин жеңелери кирип келди. Ортолуктагы тынчтык аларды кооптонткон көрүнөт. Ботом, эмдигинче баары бүткөндүр десе. Экөө тең уялып отурушкан тура. Эркек болбой жерге кириңиз. Кызды тартып албайсыңбы жаныңызга? Же колуңуздан келбей жатабы? Үшүп калган тура кыз эке. Тура кой. Чечин. Уялбагын. Биз дагы ушинтип келин болгонбуз. Коркпа, айтпадым беле сага. Коркуда эч нерсеси деле жок деп. Кайра жагымдуу болот. Кызды жеңелери чечиндиришти да, жеңил жуурканга салып, күүлөндүрө башташты. Ач койнуңду. Күч менен ыргытылган Батина жуурканды серпип ачкан Атайдын ысык койнуна келип түштү. Анан жылуу тулкусу дене боюн дүргүтүп жиберди жигиттин. Жеңелери чыгып кетишти. Бетин эки колдо басып алган жаш кыздын тулкусу титиреп жатты. Коркуп турду. Эркектин койну сүрдүү сезилгендиктен болсо керек. Бүрүшүп алганын кара. Атай кучагына имере тартты. Ой! Чочуган кыз ого өтер жыйрылып алды. Эмне болду? Буттарымды сайгылап атат. Буттарымдын жүндөрү. Эркектин буту ушундай болот. Итиркейти келтирет экен. Көнүп кетесиң. Кел. Ич көйнөгүңдү да чечип кой. Коюңуз, чечпейм. Жылаңаш жаталы. Бетим, уш жагына ыраазы боло бербейсизби? Атай тулку оюна чыңалган белгисиз күчтүү эңсөөгө деле өрүп, кыз кишинин суналган, бара-бара үйүр алып бараткан жумшак, ысык денеси делебесин козгоп, ошол делебенин кайталангыс өктөм күчү анын аппак ич көйнөгүн күчкө салып чечиндирүүгө аргасыз кылды. Батина булая түшкөн катуу, эзели эркек тана көрө элек өп элек эмчектерин эки колу менен жашырып, тетирип урула берди. Жигиттин чымыр, өктөм дене түзүлүшү кыздын коркунучтан дирилдеген, бейтаныш аракеттерден чочулаган сезимин жайлатып, ысык эриндердин жагымдуулугу көөнүн жибитип жиберди. Ар кандай аракеттерден майда калтырак баскан денесин оолактата албай калды. Таң кулан өк салып келатты. Эртең менен сыртка чыкты. Кудай жалгап, ал тилегендей атасы да, апасы да көрүнгөн жок. Эмнегедир ошолордун бетин кароодон уялып, оор кылмыш кылгандан бетер тартынып турган. Чыгыш тараптан чыгып келаткан күндүн нуру Зооканын бир жак капталын жаркыратып туруптур. Тим эле аппак, калгып, тааныш көгүчкөндөр учуп конуп, кубалашып жүрүшөт. Мойну каралжын тартып, күржүйгөн жүнү сыйда, койкоңдогон сулуу көгүчкөндүн артынан калбай кубалап, кулжуңдап, моюн жүнүн үрпөйтүп, ордунда тегерене бийлеп, тигини кысымга алып, чокуп, ар түрдүү өнөрлөрүн көрсөтүп жатат. Анысы учак ачпай, ошондой орой мамиле жанына жаккансып, алыстап кетпейт. Көптөн кийин үйгө кирди. Батина үй ичин жыйнаштырып коюп, чай даярдап отурган экен. Колуна суу куюп, төргө көрпөчө салды. Чай ичиңиз. Сен деп кайрыла бер. Коюңуз, апам менен атам укса эмне дейт? Эмне демек эле. Эрине тең ата болгонун кара деп айылдагыларга ушак кылышат. Түрө берет, кербен жүрө берет. Башкалар эмне дешсе ошо дей берсин. Сени мен жакшы көрсөм болду да. Салтты сакташ керек. Өмүр боюбу? Эмнеси бар экен? Жаман болсо кылымдарды карытып эл ичинде сакталат беле. Сен дешип тең ата болуп баркыңды кетиргенден көрө, сиз деп сыйлашуу менен кадыр барып күткөн жакшы. Чай ичирип бүткөндөн кийин Атай күзгүнүн жанына келип чачын тарай баштады. Жанынан өтө берген колуктусын шап билектен алды да кучагына кысты. Коюңуз, бирөө жарыма кирип келсе, шерменде болобуз. Көрсө көрсүн. Жээрди катын экенибиз жалганбы? Чын. Анда эмнеге тырышасың? Ар нерсе өз убагында болгону жакшы го. Эмнегедир Атайдын эсине арзыкан түштү. Ал болгондо барбы, мойнуна асылып, кой дегенине карабай эркелеп, чачтарын уйпалап, кылбаганды кылмак, өп мени деп кыйнамак. Буга окшоп уятко деп үлбүрөп отурмак эмес. Ичи муздай түштү. Калды. Кандай гана жарабыкер кыздар калды дейсиң. Билимдүү да эле. Чогуу иштешмек, колтукташып бирге жүрүшмөк. Бул эми колтуктап басышты да билбесе керек. Өмүр бою ушул тоң, тартынчаак аял менен кантип өмүр сүрөр экен? Көз жетпейт, терең улутунуп алды. Арадан жарым ай өткөндөн кийин институтка барды. Үйлөнгөнүн уккандардын көпчүлүгү куттуктап, колун кысышты. Көптөрү Атайын чакыртып албаганына нааразы болушту. Бирок баягы үзүлүп түшчү кыздардын мамилеси кескин өзгөрүп, саламга да келбей калышыптыр. Арманымды, дартымды айтам деп ишенип келгендери ушулар эмес беле? Кудай урду, сыртын салышат.
шынарлай келіп жабыша отырып, ой бойына койбой бийге тартып, ууртунан азгыра жылмайчу адаттары эмнегедир жок. Эми алар туулган күндөрдө кечелерде башка балдарды жандап, аларга ык салып, атайга кандай берилип жүрүшсө, аларга да ошол эле кылыктары менен сүйкөнүп, азгырып алышыптыр. Аны эч качан көрүшпөгөндөй, ортолукта эч кандай мамиле болбогондой кайдыгер калтырышты. Мына эми гос экзаменге даярданып, бөлмөсүндө олтурат, унутту тигилерди. Түбөлүк көз көрүлмө мерез кыздарды көргүсү да келбей калды. Терезеге келди. Сыртта Бишкек шаарынын жазгы көрүнүшү. Жаңыдан жалбырак жарган дарактар жапжашыл, ары бери өткөндөр арбын. Айылды эстеди алатынча. Ага кошо Батинаны. Кийинки күндөрү колуктусу оюна көп келе турган болду. Келген сайын билинмеген биреңсөө ошол тарапка азгырат да турат. Баягы алгачкы түнкү чочуркаган мамилеси, калтыраган тулку бою, анын тунуктугуна, тазалыгына разы болуп, ан сайын сагынычы артып, жанын коерго жер таппай калат. Кайра келет бул элестер. Жүрүп олтуруп, күндөрдүн өтмөгү тозокко айланды. Көгүчкөндөрдү көргүсү келди. Бейпил замандын куштары, ыйык сүйүүсүнүн урматы. Азыр Батина аларды суктана карап олтурат бекен. Адаттагыдай учуп конуп, кубалашып жүрүшкөндүр. Экзамендери тез бүтсө экен. Айылдын бейкут турмушу мемиреп, көгүчкөндөр төбөдө айланып, апасынан тартынган колуктосу эшикке жүгүрүп чыккандан айбыгып, терезеден жылмая карап, тосуп алат эле. Аңгеменин аягы.